Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Эки балалуу болгуча паспорт албай жүргөн Ташиев суранычын аткарды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нокен районунун Сакалды айылынын тургуну Жээнбек Султановго туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн жана жарандык паспортун тапшырды. Бул тууралуу атайын кызмат билдирди. Султанов август айында Ташиевке кайрылып документ алууга жардам берүүнү суранганы айтылат. 28 жаштагы жаран үй шартында төрөлүп, ушул күнгө чейин өздүгүн тастыктоочу документ ыйгарылган эмес. Мектепте билим алууга да мүмкүн болгон эмес деп жазылган маалыматта. Султанов эки баланын атасы паспорту жок болгондугуна байланыштуу балдары жубайынын атына катталып турган. Аялы жалгыз бой эне катары эсептелип келген. Ташиев анын суранычын аткарып, документтерди өз колу менен тапшырган. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. Эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Азия кубогунда Кыргызстандын намысын талашчу футболдук команданын курамы тизме. Быйыл футбол боюнча Азия кубогунда ойной турган Кыргызстандын курама командасындагы спортчулардын акыркы тизмеси бекиди. Бул туурасында Кыргыз футбол союзунан билдиришти. 26 футболчудан турган команда Бириккен Араб Эмирлигинде жана Катарда турнирге болгон даярдыгын улантат. Тизме дарбазачылар Эржан Токатаев, Марсель Исламкулов, Султан Чомоев, Курманбек Нурланбеков, коргоочулар Кайрат Жыргалбек уулу, Христиан Браузман, Айзар Акматов, Бахтияр Дүйшөбеков, Тамирлан Козубаев, Бекжан Сагынбаев, Сүйүнтбек Мамралиев, Александр Мищенко, Амантур Шамурзаев. Жарым коргоочулар Одилжон Абдурахманов, Адил Кадыржанов, Кай Мерк, Бекназ Алмазбеков, Гими Мерк, Гүлжигит Алыкулов, Нурдөөлөт Сталбеков, Атай Жумашев, Фархат Мусабеков, Азим Азаров. Чабуулчулар Эрнис Батырканов, Кожо Жоел, Дастан Токтосунов, машыктыруучу Штефан Таркович. Азия кубогу 12 январдан 10 февралга чейин Катарда өтөт. Акшумкарлар Д тайпасында Оман, Сауд Аравия жана Таиланд курама командалары менен ойнойт. Абакта жаткан арстан алай каза болду. Диндер аралык кастыкты козотууга багытталган чакырыктарды жасоого айыпталып Молдовановка айылындагы номер 31 абакта отурган Арстанбек Абдылдаев арстан алай каза болду. Маалыматты жаза аткаруу кызматы тастыктады. Эскерте кетсек, Абдылдаевди УКМК 15 декабрда кармаган. Комитет кылмыш иши анын социалдык тармактарда жана китеп бюрошураларда диндер аралык кастыкты козотууга багытталган чакырыктарды жасагандыктан козголгонун билдирген. Ал өзүн Кудай куткаруучу деп санап, башка дин ишеним көз караштарды төмөн алсыз деп эсептеген деп маалымат тараткан УКМК. 17 декабрда баш коргоо чарасы Октябрь райондук сотунда каралып, 15 январга чейин камакта калтырылган болчу. Арстанбек Абдылдаев 1968 жылы 28 апрелде Нарын облусунун Атбашы райондогу Дыйкан айылында төрөлгөн. Ташиев быйыл түрмөдө отургандарда бир тартипке салынаарын билдирди. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев быйыл түрмөдө отургандардагы бир тартипке салынаарын билдирди. Ал узаган жыл уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөш аеосуз болгонун белгиледи. Мындан ары мамлекетибизде эч кандай бандиттер, уюшкан топтор, кайсы бир авторитеттер болбойт. Эгер мүчөлөрү болгон болсо, 2024 жылы тып-тыйпыл жок кылабыз. Мыйзамдагы уруу положение смотрящий деген сөздөр колдонулбайт. Эркиндиктегилерди эле эмес, түрмөнүн ичиндегилерди да тартипке салабыз деген Ташиев. Ошондой эле ал мамлекеттик органдарда коррупция жасайм деген кызматкерлер азайып жок болду деп айтууга болоорун кошумчалады. Бирок арасында калгандар мамлекеттин мүлкүнө кол салам дегендер менен күрөш мындан арада уланаарын эскертти. Террорчулукта айыптайбыз Садыр Жапаров Ирандын президентине көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров Ирандын президенти Эбрахим Раисиге
Керман шаарында жасалган теракттын кайгылуу кесепеттерине байланыштуу көңүл айтты. Бул туурасында анын маалымат кызматынан кабарлашты. Керман шаарында болгон террордук актынын кесепетинен күнөөсүз адамдар курман болду жана жабыр тартты деген суук кабарды чоң кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстан террорчулукту анын жалпы тынчтыкка жана туруктуулукка коркунуч туудурган бардык түрлөрүн кескин түрдө айыптайт деп айтылган телеграммада. Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан курман болгондордун үй бүлөсүнө жана жалпы боордош Иран элине терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм жана жабыр тарткандардын тез арада айыгып кетишин тилейм деп айтылат анда. Эске салсак, окуя 3 январда болгон. 2 сумкага салынган заттар Иран генералы Касем Сулеймани коюлган жердеги аза күтүү иш-чарасында жарылган. Аны аралыктан башкарышкан деп божомолдошууда. Терактагы жоготуудан улам Иран өкмөтү 4 январда улуттук аза күнү деп жарыялады. Жарылуудан абыт болгондор 103кө жетти. Ирандын жетекчиси катуу жооп берерин айтты. Ирандын жогорку жетекчиси Али Хаменеи Керман шаарындагы теракттын уюштуруучуларына жана аны аткаргандарга катуу жооп кайтарып, өзүнө жараша жаза берерин убадалады. Бул туурасында РИА Новости билдирди. Аталган өлкөнүн ЖМКлары тараткан соңку маалыматка ылайык калаадагы 2 жолку жарылуудан абыт болгондордун саны 103кө жетип, 211 адам жаракат алды. 2 сумкага салынган жардыруучу каражат Иран генералы Касем Сулеймани коюлган жердеги аза күтүү иш-чарасында жарылган. Аны аралыктан башкарышкан деп божомолдошууда. Колу бейкүнөө адамдардын канына боелгон, акылынан айныган мыкаачылыкка барган адамдар мындан ары репрессиянын жана адилеттүү жазалоонун бутасы болмокчу. Аларга мындай апаат үчүн катуу жооп кайтарылаарын билип коюшсун деп кайрылуу жасаган Хаменеи. Салам достор, эгерде сиздердин далыңыздар жабышып калган болсо, анда бизге келип далыңыздарды ачтыртып, далыңыздарды көтөрүп кетиңиздер. Далы көтөрүлгөндө, далы ачык болгондо мынагындай болуп ачык болот, кол кирет. Эгерде сиздердикинде дагы ошол кол кирбей атса, далыңыздар жабышып калса, анда бизге келиңиздер. Эртеңден баштап 1 январдан баштап иштейбиз. Далыңыздарды чыгарып кетиңиздер каникулда. Кыргызстанда 6,5 килограммдык ымыркай төрөлдү. Кыргызстанда кечээ салмагы 6,5 килограммдык бала төрөлдү. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Ымыркай Чүй облусуна караштуу Ысык Ата районунда Кесарева жолу менен жарык дүйнөгө келди. Энеси 5 баласын төрөгөн. Эске салсак, 2021-жылы Караколдо 6,6 килограммдык бала төрөлгөн. Ал эми 2023-жылдын жай айында Борбор калаадагы салмагы 5 килограммдан ашык ымыркай жарык дүйнөгө келген. Өлкө 8 жылда 2 миллиард сомдо уютулган алтын сатты. Улуттук банктын маалыматы. Улуттук банк уютулган алтынды сатуу жана кайрадан сатып алуу боюнча маалымат таратты. Маалымдама Улуттук банк 2015-жылдын 7-майынан тарта жарандар инвестиция салып же каражат сактоосуна шарт түзүү үчүн аркыл граммда коюлган алтынды сатыкка чыгарган. Алардын 1 граммдан 100 граммга чейинки жалпы 6 түрү бар. Финансылык регулятор сатып эле тим болбостон, аны кайра өзү сатып да ала алат. Баасы күн сайын кымбат баалуу металлдар ассоциациясынын Лондондогу фиксинг курсу жана сомго карата доллардын курсу боюнча белгиленет. Бул бардык жерде бирдей дүйнөлүк баа болуп эсептелет. Сатылган алтын куймалары 2015-жылдын 7-майынан тарта 2023-жылдын 19-декабрына чейин 19.399 уютулган алтын 463 килограмм сатылган. Анын жалпы баасы 1 миллиард 977,3 миллион сом болгон. 2023-жылдын 1 январынан тарта 2118 даанасы же 34,6 килограмм соодаланган. Акча менен санай келген дал 198,1 миллион сомду түзөт. Улуттук банк учурда уютулган алтынды элдин суроо талабы туруктуу экенин, тагыраагы дайыма сатып алып турганын айтты. Кайра сатып алынган алтындар 2015-жылдын 7-майынан тарта 2023-жылдын 19-декабрына чейин 10.774 даана 230 килограмм уютулган алтынды эл банктарга өткөргөн. Анын суммасы 926,9 миллион сом болгон. 2023-жылдын 1 январынан тарта 159,1 миллион сомдук 28,2 килограмм болгон 475 алтын куйма сатып алынган. Алтынга салынган инвестиция узакка сактап коюуга камдалган оокат. Валюта рыногунда туруксуздук болуп жатканда инвесторлордун көбү алтындын курсуна карап туруп, каражатын металлдардын туруктуу рыногуна жумшоого баш коёт. Акылбек Жапаров Баткенде милициянын катардагы инспектору 2019-жылы 24 000 сом алса, азыр 80 000 сомдон алат.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ички иштер министрлигине техникаларды тапшыруу аземине катышты. Ички иштер министрлигине 66 техника тапшыруу салтанатында Акылбек Жапаров акыркы 2 жылда республика боюнча ички иштер органдарында 42ден ашуун жаңы имарат курулганын жана 200га жакын имарат оңдоодон өткөрүлгөнүн белгиледи. Ар бир милиция бөлүмдөрүндө атайын камералар орнотулган. Санариптештирүүнүн алкагында жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында республикалык бюджеттен 800 даана сервердик жабдыктар, видео регистраторлор, планшеттер, 1200 даана төш камералары алынган. Ар бир райондук, шаардык ички иштер бөлүмдөрүндө унаалар жаңыланып, милициянын 59 көчмө кабыл алуу пункттары иштеп жатат. Ички иштер органдарынын кызматкерлеринин айлык акысы бир топ жогорулатылды. Алсак 2019-жылы милициянын катардагы инспектору 24 000 сом алса, азыр 45 000 сом алат. Баткенде милициянын катардагы инспектору 2019-жылы 24 000 сом алса, азыр 80 000 сомдой алат, деди ал. Министрлер кабинетинин төрагасы аскерлердин жана атайын багыттагы полктун жаңы оор жүк ташуучу унааларын көрүп чыкты. Ошондой эле Чүй облусундагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн жаңы имараты менен таанышкан. Өлкө өткөн жылдын 9 айында 447 миллион литр бензин сатып алган. Кыргызстан соңку маалыматтар боюнча өткөн жылы январь-октябрда 447,1 миллион литр бензин импорттаган. Бул туурасында Улуттук статистика комитетинен билдиришти. Жалпы көлөм 183,7 миллион долларга бааланган. Импорттаган өлкөлөр: Орусия 407 миллион 687 миң литр, Казакстан 39 миллион 201 миң литр, Беларусь 157 миң литр, Армения 62 миң литр. Мурдагы жылкы бензинди Кыргызстан жогоруда белгиленген өлкөлөрдөн сырткары Өзбекстан менен Түркмөнстандан 6,4 миллион литр сатып алган.